Исакбек Мониев Кыргыз элинин төбөсүндө Синьцзянда анын күнбөзүнө Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Акматжан Махаматов баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү гүлчамбар коюп, эл эсине Куран түшүрүштү. Аузу биллахи минашайтанир-рajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин, ияка набуду ва ияка настаин. Ихдинас сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта гайрил магдуби алейхим. Исакбек Мониев 1902 жылы Алай аймагынын Нуур айылында туулган. Айрым маалыматтарда Кытайдын Улукчат районунда жарык дүйнөгө келген деп айтылып жүрөт. Исакбек 25 жашында кызыл суулук кыргыздардан аскер курап, кыргыздардан ооп барган басмачыларды талкалайт. Бул эрдик үчүн комендант өкмөтү генерал-майор аскер ченим берген. Комендант өкмөтү кийин Исакбекти жок кылаарда Алматыга качып келет. Ал бул жактан аскер отрядын курап, кайра барып, коменданттык аскерлерди талкалап, калганын Шинжанда кууп чыгат. 1944-жылы Чыгыш Түркстан Республикасы түзүлүп, анын башында Ахметжан Касми туруп, биринчи аскер командачысы генерал Исакбек болгон. Исакбек Мониев кыргыз элинин биринчи генералы, кыргыз элинин эсинде төбөлүккө сакталат. Кыргыз эли негизинен бул жөнүндө билишет. Биздин Кыргызстанда былтыркы мурдагы жылы чоң өзүнүн 100 жылдык мааракеси өткөзүлгөн. Мурдагы жылдары бул Бишкек шаарында илимий конференция болгон. Бул Исакбек Мониевдин 100 жылдыгы боюнча кылган эмгектери боюнча мен бул жерге Кулжа шаарына, азыркы Инын шаарына биринчи жолу келип отурам. Азыр мен дагы сыймыктанамын ушул кишинин тууганы, жердеши жана кыргыздын эли баласы, уулу экендиги. 1949 жылдын август айында Чыгыш Түркстан Республикасынын жетекчилиги Кытай Компартиясынын саясий кеңешмесине чакырылат. Чыгыш Түркстан Республикасынын жетекчилери Пекинге багыт алган аба каттамында авиа кырсыкка учурап мерт кетишкен. Алар Чыгыш Түркстан Республикасынын президенти Ахметжан Касми, коргоо министри жана башкы коргоо министри, башкы командачысы генерал-лейтенант Исакбек Мониев, коргоо министринин орун басары Далилхан Сугурбаев, Чыгыш Түркстандын Кылалы гезитинин редактору Абдыкерим Абасов жана башка жетекчилер. Баарыбызга белгилүү ушу авиа кырсык болуп, ошол жерден өткөндөрдү бардыгын эми мындай символический тупрагын алып келип, ошол жерге коюп, мындай комплекс түзүлгөн. Ал жакта жакшынакай кылып мына жасашып коюпту. Биз ыраазычылык билдирдик шаардын башчыларыга. Анан биз ойлойбуз, Исакбек Мониев ошол кыргыз жерде төрөлүп, ошол заманада деп. Анан ошол жакта мындай эң чоң ийгиликтерге жетишкен. Бүгүнкү күндө Синьцзян уйгур автономдуу облусунун Ини шаарында Исакбек Мониевдин аты ыйгарылган музей бар. Анда биринчи кыргыз генералын басып өткөн жолу тууралуу маалыматтар камтылуу. Исакбек 1902 жылы тугулуп, 1949 жылы Ахматжан Касымов менен бирге Бейжиңге учкан вактында ушу айропландын кайтыш болду. Ал эми 1990 жылы Нуур айылындагы мектепке Исакбек Мониевдин аты ыйгарылган. Ош шаарында бир көчө анын ысмы менен аталат жана Ош облустук ооруканасынын бет маңдайында эстелиги бар. Ал эми сиздер көрүп турган бул буюмтайымдар Исакбек Мониевге тиешелүү, учурда кийимдердин бир бөлүгү десек да болот. Бул музейде сакталуу боюнча турат. Нуржамал Баргыбаева, Азамат Кулатбек уулу, Кытайдын Инин шаарынан атайын Башак үчүн.